Саламатсыздарбы? Бул видеода мен жалпы республикалык тестирлөөнү жылына 2 жолу тапшырса болобу деген суроо жөнүндө талкуу кылам. Андан сырткары Кыргыз Республикасынын билим берүү системасында күтүлүп жаткан чоң өзгөрүүлөр, чоң реформалар жөнүндө. Андан сырткары ал реформаларга сиз биздин билим берүү системасын өзгөртүүгө кандай сунуштарды бере аласыз? Ошолор жөнүндө дагы ой бөлүшкөнү, анан сиз кантип сунуш берсеңиз болот? Же болбосо жаңы мыйзам долбоорун каяктан окусаңыз болот деген жөнүндө кеп болот. Анда баштай берейин. Негизги суроо бул жакта эми ЖРТ сынагын жылына 2 жолу тапшырса болобу? Мисалы 2022 жылы кимдер тапшыра алат? Бул суроого мен ЦОМОнун өзүнүн официалдуу сайтына кирип маалымат тапкан жокмун. Анан ЦОМОнун Instagram баракчалары иштебей калыптыр. Негедир аты өзгөрүп кетиптир, бирок турат. Билим берүү министрлигинин сайтынан издеп көрүш керек эле. Издеп көргөн жокмун. Анткени билбейм. Бирок мурда жаңылыктардан бүт тарады эле. Анын үстүнө азыр биздин билим министрибиз алмашып атат дегендей. Бирок жакшы бир жаңылык, мисалы 16 сентябрь күнү негизи бул көптөн бери иштеп келген жумушчу топ экен. Бирок азыркы мыйзам долбоорун сунуштап аткан, жаңы мыйзам долбоорунун закону мына сунушталып аткан мыйзамдар бул китепченин ичинде. Бирок бул китепчени сиздер албетте барыңыздар ала албайсыздар. Муну каяктан тапсаңыздар болот? Мен видеонун астына шилтеме калтырам, же видеонун аягында да көрсөтөм шилтемени. Ошол жактан сиздер жаңы мыйзам долбооруна күтүлүп аткан сунушту өзгөрүүлөрдү көрө аласыздар. Муну мен 5 кадам деген бир неме бар экен. Instagram баракча деп коелу эми, бирок муну мен билгенден KG Analytics'тин дагы башчысы болот экен. Андан сырткары Гарвардты бүткөн эженин атын да унутуп атам, кечиресиздер, бул айым. Андан сырткары Абдувахап Нурбаев, мен тааныган депутаттардан жана башка жалпы депутаттардын мыйзам долбоору экен. Мыйзам долбоордо бул кайсы депутаттар экен? Жанар Акаев, Марлен Маматалиев, Нурланбек Шакиев, Венера Райымбачаева, Жалалидин Нурбаев, Аманкан Кенжебаев, кыскасы ушул депутаттардын сунуштап жаткан мыйзам долбоору. Эгер сиздерде бул мыйзам долбооруна өзгөртүүлөр бар болсо, качанга чейин 8 октябрга чейин жөнөтсөңүздөр болот экен. 8 октябрга чейин bilim-kengеш@gmail.com деген сайтка сиздер өз сунушуңуздарды билдире аласыздар. Аягында дагы көрсөтүп берем. Мен өзүм кайсы сунушту бергенимди дагы аягында бөлүшөм. Ал 16 сентябрь күнү болгон форумда мен ошол депутаттар жана эң негизгиси депутаттар баштаган, бирок жумушчу топто Абдухам Нурбаев, Элдер Абакиров жана башка бул бир канча адамдар бар экен. Ал жакта кызыктуу статистикаларды жана сунушталып жаткан мыйзам долбооруна өзгөртүүлөрдү бизге түшүндүрүп беришти. Бул QR кодду колдонуп дагы сиздер бул мыйзам долбооруна барсаңыздар болот. Мыйзам долбоорун окуй аласыздар. Анан бул жакта Элдер Абакиров мырза бизге бүт баарын түшүндүрүп берди. Качан дошкольная программа, мектепке чейинки колгон инвестициянын келечекте адамга пайдасы, мектеп учурунда профессионалдык билим берүүдөгү эмнелер адамга берген инвестиция билимге канчалык келечекте пайдасы бар, изилдөөлөр жана башкалардын статистикаларын көрсөттү. Кыргызстандагы канча мектепке чейинки билим берүү бар, канча мектепте, канча орто мектеп, канча окуучу окуйт, саны, аларга кеткен мамлекеттик финансы, бүт проблемалар, көйгөйлөр, мүчүлүштүктөр, ар бир региондордо канча акча бөлүнүп атат, ошол сыяктуу бүт нерселер, анан жеке мектептер, жеке садиктер, аларды куруунун кыйынчылыктары деген жөнүндө бүт темалар боюнча эмне өтүп берди, өзүнүн презентациясы менен бөлүшүп берди. Анан мен болсо ошол мыйзам долбооруну бүт баарын окуп чыга алган жокмун. Бирок мен жалпы республикалык тестирлөөгө байланыштуу темаларга жакын болгондугум үчүн жалпы республикалык тестирлөөнүн мыйзам долбоорунун сунушун окуп чыктым. Анан ал жакта болсо эмне деп турат? Мисалы 28 беренеде, мунун ичинде 28 беренеде мындай бир пункт бар экен. Жалпы орто билим берүү программаларынын бүтүрүүчүлөрүн мамлекеттик ассоциациялоо жалпы республикалык тестирлөө менен айкалыштырылышы мүмкүн дейт. Окутуучуларды жалпы республикалык тестирлөө ыйгарым укуктуу
мамлекеттик орган тарабынан конкурстук негизде тандалып алынган көз карандысыз уюмдар тарабынан жүргүзүлөт экен. Окутуучуларды жалпы республикалык тестирлөө бул эмне? Окутуучуларды тестирлөө экен. Окуучуларды эмес, окутуучуларды. Мен болсо жогорку окуу жайга тапшырда жалпы республикалык тестирлөөнүн жылына бир канча жолу тапшыра алуу пунктун кошууну сунуштап атам. Жалпы республикалык тестирлөөнүн жогорку окуу жайга тапшыруу бөлүмүнө. Булар сунуштап аткан болсо мындай: мектептерди билбейм, видео узарып кетет, бирок силер көрөсүз, кызыккан адам көрсүн, макул, мен өзүмдүн оюмду бөлүшө берейин. Азыр учурда мектептерди кантип баалайт экен? Мамлекеттик мектеп, жеке мектеп баары аттестациядан өтөт экен. Бирок аттестациядан өткөндө мугалимдердин менин түшүнүгүм боюнча булар түшүндүргөндө өздөрү билип түшүндүрдү, бирок мен башкача түшүндүм. Мен кандай түшүндүм? Азыр мектептер аттестациялоодон өтөт экен, ар бир мектеп текшерүүдөн өтөт министрлик тарабынан. Бирок ошондо мугалимдер өзүнүн окутуу программасын, башка нерселерди көрсөтөт, кагаздар иштерин толтурат, бирок дээрлик аттестациядан өтпөй калган мектеп жок экен да. Аттестациядан өтпөй калдың деп мектепти жаап салган, ишин токтоткон учурлар жок. Демек эмне? Мамлекет өзүнүн мектептерин өткөзөт да, эптеп аттестациядан кантип өтпөй калсын. Ошондой экен. Анан булар болсо эмне деп атат? Жок, мектепти аттестациядан өткөрүп, мектептин деңгээли кандай экенин баалаш үчүн биз эмне аркылуу баалайык деп атат? Мурдакы кагаз иштери менен эмес, биз болсо окуучуларга PISA деген сыяктуу мурда тест алынган. Бул дүйнөлүк тесттердин, дүйнөлүк мектептердеги дүйнөнүн ар мамлекетиндеги мектептердин окуучуларынын билим деңгээлин текшерет. Ал жакта ар бир класска өзүнчө тесттер бар. Ал жакта математикалык билимди текшерет, окуп түшүнүү билимин текшерет, ой пикирин жаза билүү жөндөмдөрүн текшерет. Бул ар мектептин, ар мамлекеттин программасы ар башка болсо дагы жөнөкөй математика, жөнөкөй тексттерди түшүнүп, туура түшүнө билүү, текстти окуганда өз оюңду туура жаза билүү, булар ушул сыяктуу жөндөмдөрдү бул бүтүн дүйнөдө эмнени окутпасын, ушул жөндөм баары бир билиш керек окуучу. Анда эмне сен эмне үчүн окуп атасың, эмне үчүн билим алып атасың? Мектептеги формуланы жатташ үчүн эмес да. Анан мугалимдердин деңгээлин, мектептин деңгээлин текшериш үчүн булар окуучуларга жалпы тестирлөө берет, башка бир уюм уюштурат. Балким азыр бул деталдар иштелип чыга элеккен, бирок жалпы сунуш ушундай экен. Ошондо бир 4-ч класска чейинкилер бир жолу, 8-9га чейинкилер, 10-11ге чейинкилер балким белгилүү бир класста бир жолу тапшырат. Анан ошол бул окуучунун баасына пайда бербейт, баасына жараша эмес, бул мугалимди баалайт, окуучунун баасына таасир бербейт, мектепти баалайт, мектептин деңгээлин баалайт. Жалпы республикалык тестирлөө дагы ушул жөндөмдөрдү текшерет. Силерден мектептеги эрежени сурабайт. Силерден математикалык жөндөм, туура жазуу, грамматикалык жөндөм, окуу түшүнүү, тексттерди окуу, анан туура логикасын түшүнүү, башкача түшүнүп алуу эмес. Аны аналогия, белгилүү бир окшоштуктарды жашоодо таба билүү, сүйлөмдөрдү толуктоо, автордун оюн түшүнүп, кайсы варианттар болуп атканын сүйлөмдөрдү толуктоо. Демек ЖРТ ошондой адамдын жөндөмдөрүн текшерет. Мектепке кабыл алуу университетке кабыл алуу ЖРТси. Мен болсо ушул жака жогорку окуу жайларга окуучуларды кабыл алуу боюнча жалпы республикалык тестирлөөнү жылына бир канча жолу тапшыра алуу мүмкүнчүлүгүн берүүнү өтүнүп атам. Жылына 2, 3 же 4 жолу. Балким азыр кабыл алынды, балким кабыл алына элек. Бирок жаңы мыйзам долбооруна кошулсун депчи. Конкурстук негизде уткан тарап тестирлөөгө катышуу акысын өзү аныктасын. Мисалы, 2021-2022 жылдары ЖРТ-дин негизги тест бөлүмү үчүн төлөм 370 сом болгон, ар бир кошумча предмет үчүн да 370 сом. Балким май айында өткөрүлчү сынакты азыраак төлөм менен, башка убакыттардагы тесттерди кымбатыраак баа менен өткөрүүгө мүмкүнчүлүк берилсе, тестирлөө өткөргөн тараптын финансылыкта кызыкчылыгы болот. Бул сунуштун пайдалары. ЖРТ тестин бир жолу тапшырганда стресс же башка себептерден улам төмөн балл алып калуу ыктымалдуулугу жогору. Мисалы, АКШда SAT сынагын жылына 7 жолу тапшыруу мүмкүнчүлүгү бар. Тапшыруучу бир жолу тапшырып төмөн балл алып калса, бир жыл күтүп калбайт. Бир канча жолу тапшырып эң жогорку алган упайы менен жогорку окуу жайга тапшыра алат. Аны үчүн ЖРТ тестин жыйынтыгы кеминде 1 жылга жарактуу болуусу шарт да. SAT сынагынын жарактуулук мөөнөтү жок, бирок көпчүлүк жаштар 5 жылга чейин кабыл ала беришет. Бизде дагы
мисалы жырты сынагын мурда армияга барып келсең жыртың өчүп кетчү экен. Анан башынан тапшырыш керек экен. Бирок Абдувахап Нурбаев мырза депутат болуп турган учурда муну өтө аракет кылып сунуштап отуруп, армияга барып келсең дагы жыртың жарактуу болот деп сактап калганына мүмкүнчүлүк берди. Бул эмне үчүн? Анткени биз бул армияга барбоого дагы бир себеп кошуп атат да. Андан көрө биз армияга барыш үчүн армияга барып келсе дагы балким билими бир аз унутулуп калат. Билими унутулбайт да, анын жөндөмү унутулбайт менин оюмча. Балким майда чүйдө эрежелери унутулат, бирок биз армияга барган адамга плюс беришибиз керек. Бонус беришибиз керек. Тилекке каршы кээ бир экс министрлерди керек болсо, мен бирөөнүн Facebook'ун көргөм, кээ бир депутаттар, кээ бир мамлекетке таасирдүү адамдар дагы жырты тестине каршы. Алар эски системанын келишин каалашат. Эски системада кантип кабыл алынат? Ар бир университет өзү кабыл алуу экзаменин жүргүзөт. Анда ар бир университет өзү кабыл алууну жүргүзсө, сен Баткенден Бишкекке барып тапшырышың керек. Ар бир университетке жетиш, жаша, мындай кыл, Оштон, Жалал Абадтан, Нарындан барышың керек. Анан ар бир университет өзүнчө өткөргөндө коррупциянын мекенине айланып кетиши толук ыктымал. Анткени буга чейин ошондой эле болуп келген мурда. Азыр дагы славян, орус славян, кыргыз славян университетте өткөзөт. Мен 11 класс болгон учурумда мен жыртынан алтын сертификат алгам. Андан кийин славян университетинин экзамени өзүнчө болгон. Мен тапшырайм деген оюм жок эле, бирок мен алтын сертификат алганымды билип, бирөөлөр мага акча сунуштаган. Менин бир баланын ордуна кирип чык, сага $1000, $2000 чейин $1000 беребиз деген. Жок, мен акча керек эмес, мен бирөөнүн ордуна кирбейм десем, 2000 дагы беребиз деген. Биз тестти караган адамдар менен да сүйлөшүп коебуз деген. Сен бир башка баланын документин алып кире бересиң, ал сени карап туруп унчукпай кое берет, сен анын ордуна жазып коесуң, эмне үчүн унчукпайт, анткени биз аларга акча берип койгонбуз. Ошону жагы сүйлөшөм. Сен кирип чык деп сунушташты. Демек, ар бир университет өзү кабыл алганда, бир университетте окуган профессор өзүнүн тууганын алат, бирөө университеттин экзаменин көзөмөлдөөчү бирөө өзүнүн бирөөсүнө жыйынтыгын алдын ала берип коет, көчүрсө көз жумуп коет дегендей. Биздин университеттерден, көпчүлүк университеттерде коррупция айдан ачык экени баарыбызга белгилүү. Багын көтөрүш үчүн акча менен көтөрүп койсо болот экени баарына белгилүү. Анан кантип биз кайра ошол университеттерге тапшырууга, ар бир окуучу барып ар бир университетке тапшырса, толтура убакыт кетип калат, толтура акча кетет. Билбейм, бирок ал системаны эмнесин артык деп көрүп атышат кээ бир адамдар. Жалпы республикалык тестирлөө албетте идеалдуу эмес, бирок жылына бир канча жолу тапшырса, чындап билими билинет да. Мектеп программасына окшош эмес, ошон үчүн жырты жаман дегендерге менин жообум: жыртынын математикасы 9 класска чейин келе математика. Керек болсо негизги тесттики 9 класстын дагы толук деңгээли эмес. 7-8 6 класстын деңгээлиндеги математикалар 9-дун жарымына чейин. Ондо уже биз туундуларга, кыйын функцияларга өтөбүз. Негизги тестте аны бербейт. Аны берсе, Кыргызстандын 80% 110дон өтпөй калат, босого балданчы. Ошондой темаларды берип туруп алса. SAT сынагы ошон үчүн математика, окуп түшүнүү, грамматика ошолор текшерет. Бул менин оюмча туура сынак. Балким мындан идеалдуу болушу мүмкүн. Бирок эски системадан бул жакшы деп ойлойм. Анан SAT ошондой дагы бар. Ошондуктан биз активдүү болуп, ар түрдүү мыйзамдарга, башка учурларда өз оюбузду коом катары билдирип турсак, албетте өзгөрүүлөр болот. Сунуш боюнча кошумча суроолор болсо талкуулап жооп берүүгө даярмын деп, бул менин сунушум болду. Эмне үчүн май айындагыны арзан өткөрсө болот деп ойлойм. Анткени арзаныраак дегенде бүт Кыргызстан катышат. Жыртынын суроолору сапаттуу болуп, жылына 2 жолу бир канча вариант менен түзүш үчүн көп акча кетет. Жөн эле тестти алып берип коет деп ойлойт көпчүлүгү. Бирок силер өзүңөр жырты тестин суроосун түзүп көрсөңөр, акылдуу суроо түзүш өтө кыйын. Акылдуу суроо, туура суроо түзүш өтө кыйын. Ошондой суроолордон түзүп көрсөңөр, ошондо билесиңер. Ар бир теманы эске алып, ар бир тема кайра-кайра кездешип калган жокпу, бул жөндөмүн текшерип атабыз, бул жөндөмүн текшерип атабыз деп адаштыруучу варианттарды коюп, мындай суроолор түзүш кыйын. Ошондуктан балким кышында тапшырсаңар, калоочулар тапшырсын, 11 класс бүт электер да тапшырсын, менин оюмча, ошолор тапшырганда кымбатыраак акчага тапшырсын. Кааласа, тапшыргысы келбесе, анда кийинки убакытты күтсүн. Эмне үчүн кымбат? Анткени тестти өткөзгөн уюм ошончо чыгаша кетирет.
Балким кийин тапшыра берип, буларда тажрыйба топтолгондон кийин, буларда база топтолгондон кийин кийинки тесттер түзүү оңгой болуп калат. Ошондо анан балким бааларын арзандатса болот. Адамдар дагы көп жолу жерди тапшыра бергенде, кышында да көп толтура адам тапшырса, анда кайра баасын түшүрсө болот, менин оюмча. Бирок ЦОМО өткөзөт, ушунча жылдан бери ЦОМО гана өтүп келет. ЖРТ тендер менен аныкталат, бирок ЖРТны менин оюмча азыркы ЦОМОдон башка андай сапаттуу уюм көрө элекмин. Курс өткөн организациялар, Билимод, Секом, Нова, билбейм, курсу бар, Глокал, да кимди уккам, билбейм, толтура адам. Курс өткөн уюмдар, окуучуларга курс өткөн уюмдар ЖРТ тестин ута албашы керек. Анда эмне окуат? Кайсы курста окуган адам ошол курстун материалын билет да, стилин билет авторлорунун. Анан эмне окуат? Ошол стилди билген үчүн ошол курстун окуучулары гана ЖРТдан жакшы бала алып, ал курс окубаган адамдар жаман алып калышы мүмкүн. Ошондуктан курс өтпөгөн уюм гана түзө алат. Демек, ЦОМО түзө алат. Же башка андай уюм чыгыш керек, ушунча тажрыйбасы менен, чоң командасы менен ошолор гана түзө алат. Жакынкы жылдары ЦОМОдон башка бирөө утат деп ойлобойм. Эгер утса, билбейм кандай болот. Бирок ал алдын ала маалымат берилет. Бирок ЖРТнын стили өзгөрүп кетпейт. Өзгөрүп кетиш үчүн бир канча жыл алдын маалымат берилет. Мындай эмес, мындай суроолор келет эми депчи. Ушундай негизги сунуштар. Силер дагы балким башка бул жакта мектептер куруу боюнча, садиктер боюнча, мектептердин талаптары, садиктер эмне үчүн көп эмес Кыргызстанда, эмне үчүн мектептер көп эмес, эмне үчүн жеке мектептер көп эмес, ошолордун алдын алуу, аларга курууга уруксат берүү мыйзамдарын сунуштап жатышат. Бүт барын окуп чыгыш биринчиден зеригиштүү, скучный. Бирок кааласак окуп чыксак болот. Сунуштарыбызды берсек болот. Билим берүүдө силерди кандай көйгөйлөр ойлонуп аткан болсо, бирок жөн эле туруп, мындай болсо жакшы болот, Кыргызстан билими жогорулаш керек, андай деген сунуштар болсо, бул менин оюмча бош сөз. Депутаттардын, парламенттеги же болбосо популист кээ бир адамдардын эл көзүндө бурмала жакшы көрүнүп сүйлөгөн сөзүндөй эле болуп калат. Ал үчүн сиз качан салым кошкуңуз келет, конкреттүү бир нерсени алып, мыйзам долбоорду ачып, мынчанчы пунктуну окудум, бул мындай экен, башка бир пунктуну окудум, мындай экен, ошол жерге муну кошсо болобу, муну өзгөртсө болобу. Мен өзүм муну кыйратып окуп чыккан жокмун. Бирок өзүмө керектүү жеринин пунктун окудум да. Ошентип окуп, өзүңүзгө керектүү пунктун табып, ал үчүн кантип тапсаңыз болот? Онлайн версиясында Ctrl+F деп туруп, издөө деп туруп, же телефондон ачсаң, же ноутбуктан, компьютерден ачканда поискти басып туруп, сизди кызыктырган сөздү жазсаңыз, мисалы мен жалпы республикалык тестирлөө деп жазсам, бул документтин ичинде жалпы республикалык тестирлөө деген сөз канча жолу кездешсе, ошол жерлерди көрсөтүп берет. Мына бул жакта айтып атат, 2022 жылдын 8 октябрына чейин бардык түшкөн сунуштар билим берүү жөнүндө жана мыйзам долбоорунун авторлорунун катарына кирген Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарынын кароосуна киргизилет экен 8 октябрга чейин. Ошон үчүн 8 октябрга чейин бүт сунуштарды колдон келишинче жакшы стилде сунуштасаңыздар болот. Мына бул болсо мыйзам долбоорго шилтеме. Башында мен QR кодду дагы жөнөттүм. Видеонун астында описанияга дагы калтырам, комментарийге дагы калтырам. Кошумча суроолоруңуз болсо, ошол жактан берсеңиз болот. Эртең Жогорку Кеңеште 7 октябрь эртең менен саат 9-да башталат экен, депутаттардын кароосуна коюлат экен мыйзам долбоорунун сунуштары, жалпы проектилери. Мен дагы эртең жумуштан уруксат алып, эртең менен Бишкекке барган атам. Пункттар боюнча деп жазып коюпмун. Адаштым. Пункттар боюнча албетте. Пункттар боюнча сунуштарыңыз болсо, жазыңыздар. Дароо оңдоп коеюнчу. Пункттар. Азыр бир жолу кабыл алынат, эгер кабыл алынсачы. Бул 1 жыл, 2 жыл менин оюмча кайра иштелет, жарым жыл жок дегенде. Анткени өтө чоң реформалар сунушталып атат. Бул ЖРТ боюнча эле мен айттым да, башка бөлүмдөр боюнча, финансылык каржылоолор боюнча, аны ар бир деталын иштеп, майдаларын аныктап чыгыш үчүн көп убакыт кетет. 5 кадам ошол Инстаграмды жана
5 кадам деген Instagram баракчаны, алардын башка Facebook бир нерселери болушу мүмкүн. Ошол жактарын балким өзүңүздөр табып, аларга катталып, алардын жаңылыктарын окуп турсаңыздар дагы, балким кызыктуу иш-чаралар чыгып калат, сиздин салым кошо турчу убактыңыз келип калат. Ошол жерлерде активдүүлүгүбүздү көрсөтүп, жарандык коом, бул биздин мамлекет, биздин колубузда дегендей, өзүбүздүн сунуштарыбызды берип, өз салымыбызды кошсок болот.